Салам достор, сиздер менен кайрадан Соцньюс программасы жана мен Альбина Анарбекова. Бүгүнкү чыгарылышта Токмокто кайненеси 19 жаштагы келинин үйдүн жер төлөөсүндө 3 күн камаган. Кыргызстан голландиялык фотографтардын көзү менен. Француз ырчысы Индиланын ырын ырдаган кыргыз кыздын видеосу. Токмокто кайненеси келинин үйдүн жер төлөөсүндө 3 күн камаган. 19 жаштагы жашоочу Токмок шаарынын ички иштер органдарына арыз менен кайрылып, ал акыркы 3 күн бою өз үйүнүн жер төлөөсүндө камалып отурганын айткан. Ошондой эле күйөөсү жана анын бир туугандары ага кол көтөргөндүгүн арызданган. Кайненеси менен болгон ар бир чатактан кийин жаш келинди консерваланган азыктар сакталчу үйдүн жер төлөөсүндө отургузган. Ошол эле учурда ага суу да, тамак да беришкен эмес. Эмнеси болсо да кичүүлөргө жана улууларга да ыйман ынсап берсин. Качан ушул сымал кайненелер келинди өзүнүн кызындай сыйлай билишет? Бул чоң суроо. Менин оюмча, келиндин келгендегиси эстен кетпейт дегенде, кайнене биринчи күндөн эле кызым деп кайрылганы оң. Каарын чачпаса, ага ишенип кабыл алганын билдирсе, келин үчүн чоң бакыт. Идеалдуу кайнене келин менен уулдун ортосунда болгон ички иштерине кийлигишпейт. Эгерде чатактары ырбап баратса, уулуна тартпай, экөөнө тең калыс сөзүн айтат. Албетте, келинин өзүнүн кызындай жакшы көргөн мыкты кайненелер дагы жок эмес. Жаңы төрөлгөн ымыркайды бутунан көтөргөн ата интернет булактарындагы окурмандарды таң калтырды. Жада калса балага тамаша деген ысым ыйгарышкан. Ата-эненин мындай кылыктары акылга сыйбаган көрүнүш. Сыймык Бейшекеев ак халатчандарга Ысык көлдүн Алтын жай жана Энесай пансионатында эс алууга барган дарыгерлерге концерт берип ыраазычылыгын алды. Концертти койгонду биз көргөндү эл сагыныптыр деп жазды билдирүүсүндө. Америкалык 103 жаштагы Дороти Поллак аттуу апа колуна татуировка жасатты. Себеби татуировка жасатуу анын кичинекей кезиндеги кыялы болчу. Бирок татуировка жасаткандан коркуп, 103 жашка чыкканда эрдик кылып бул чечимге келген. Социалдык тармактарга голландиялык фотографтын тарткан сүрөттөрү тарады. Анда Кыргызстандын керемет кооздугун көрүүгө болот. Биздин Кыргызстаныбыз бейиштин төрү. Кандай гана кооз жерде жашап жатканыбызды тилекке каршы кээ бирөөлөр билбейт жана баалашпайт. Кыргызстанда туулуп өскөнүбүзгө сыймыктанышыбыз керек. Интернетте жаш жигит тапанчаны атып жаткан видео пайда болду. Видеолорго караганда өзгөндөгү үйлөнүү тойдо ок атылган деп болжолдонууда. Ок чыгараардан мурда жигит Нурик бактылуу бол деп айткан. Нурик, кандай бактылуу! Французча ырдаган кыз фонограммабы же жандуу үнбү? Луиза Абджалова аттуу Facebook колдонуучусу француз ырчысы Индиланын ырын ырдап жүктөгөн. Французча сүйлөгөндөр үчүн мен эркин сүйлөй албайм, бирок баары бир бул ырды ырдап көрүүнү чечтим деп жазган ал. Комментарий калтыргандардын көбү Луизаны алкыштаса, арасында фонограмма дегендер да болбой койгон жок. Чын эле жандуу үнбү же фонограммабы? Байкап көрүңүз. Сиздер менен Соцньюс программасы болду. Эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.